Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Азия Арыстаны деген кайман аты менен өлкөбүздүн желегин желбиретип жаткан мыкты мушкерибиз тууралуу көрсөтүү даярдамакчыбыз. Ал ким экен деп турсаңыздар, көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alaikum assalam. Агай, сиз ар дайым ушул биздин көрсөтүүгө келгенде бизди кыйнап бир өзгөчө көрсөтүү даяр болот да. Бүгүн дагы ушул программаңызды түшүндүрүп өтсөңүз. Кандай көнүгүүлөрдү кылабыз? Бүгүнкү программага эмнелерди көрсөтүп бересиз? Кыскача айтып өтсөңүз. Залкалым мырза көчө тренировка кылганда биз көбүнчө греплингке басымдуулук кылып калдык, Манас Эркул уулу менен. Анан бүгүн болсо экинчи дагы бир биздин чоң мушкерлерге жардам бере турган машыктыруучу залыбыз бар экен. Анан ошо машыктыруучу Азамат деген кроссфит боюнча демне тапшырма бар, ошону түшүндүрүп өтөт. Анан Тилек мырзага бүгүн жакшы оппонент болуп Залкар мырза болот да. Ошону эми жигиттер бүгүн көрөлүм. Азыр тааныштырып койсом, мисалы бүгүнкү программабызда сөзсүз биринчи разминкадан баштайбыз. Анткени разминка деген көп травмадан, көп эмелерден сактап калат да, кырсыктардан. Мен мындай түшүндүрө кетсем, азыр разминкада 5 мүнөт грибной тренажер болот. Бул кардио разминка, бул кан тамыр жүрөк системасын жылытканы. Анан 3 круг функциональный тренировка болот. Азыр Залкын мырза, сиз дагы кошулуп өзүңүз да байкап көрөсүз, кроссфит эмне экенин. Биринчи движение бул жерден бут менен өзүңүздү түртөсүз. Бут менен, бут түзөлөт. Кийин колуңуз менен тартасыз. Колуңуз денеңизге тийгенден кийин сразу кое бересиз. Айла. Ошол эле жак келесиз, тарттыңыз, кое бердиңиз. Ушундай кыла бересиз. Тартасыз. Жакыныраак сүзүп келесиз, тартасыз. Үстүндө таймер көрсөтүп атат, убакыт. Көрдүңүзбү? 20 секунд, 5 мүнөт ушундай да. Эми азыр 3 кругтук иш аракет кылабыз. Бул деген дагы бир кардио тренажер. Асаулт аэрбайк деп коет. Бул деген на воздушном сопротивлении. Өзүңүздүн күч аракетиңиз менен нагрузканы кыласыз да. Бул жерде мындай иштейбиз. Гиря дагы кошулат биздин тренировкага. Азыр мен сизге көрсөтөйүн. Бул жерде калорий деп жазылып турат. Көрдүңүзбү? Бул жерден 10 калорий күйгүзүшүңүз керек дагы. Сразу аны бүтүп туруп, бул жерден упражнение махи гири деп коет. Белдин күчү менен гиряны башы үстүккө чыгарабыз. Канча жолу? 15 жолу. 15? Bundan 15 жолу. Ушуну тынбай 3 круг кылабыз. Кеттик, баштадык. Тилек мырза, анда биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүз дагы ушул жогорку деңгээлдеги спортчуктарды түшүндүрүп өтсөңүз. Жанатан бери агайларыбыз түшүндүрүп атат. Сиз да бир аз ушул түшүндүрүп өтсөңүз. Азыркы кыла турган жумушубуз бул станой тяга деп коет. Бул чоң деңгээлге чыгам деген спортсмендерге эң биринчиден бут менен бул белдин күчтүүлүгү керек. Баягы кыргызда деле макал бар го. Белиң канчалык күчтүү болсо, ошончолук баатыр болосуң да. Ансандай азыркы кылчы бул упражнение бул станой тягага дайындык. Акырындык менен ушул жеңилбеш менен акырынан чоюлабыз. Келиңиз, мындай алабыз дагы. Бутубузду ийиндин тушундай кылып коюп, бутту белди чоюбуз. Азыр болгону разминка.
Мындай белди түздейбиз, белди. Төштү алдыга белди. Бутту кичине эмерек. Мындай амортизация болсун. Мындай ылдыр. Түздештин кажачы. Белди. О. Азыр көтөрүлгөнүбүз уже акырындык менен вес кошуп баштайбыз. Салмактарды кошуп. Ошого жараша жана айткандай эле өзүнүн баягы туура такылышы керек. Если туура такылбасак, белибизди, бул коленный суставдарыбызды оорутуп чоюп алышы мүмкүн. Балдардын саны эмес, балдардын сапатына басымдуулук кылам. Алардын ыйманы бек болсун. Сөзсүз түрдө эле дүйнөнүн спорт аренасын ээлеш эмес. Спорт бат учурда адам баласынын утулуу ызасын көтөрө билгенди, утканда жылдыз болуп асманга учуп кетпей, ошол адамдык адеп ахлактык жакшы бир сапаттарын көтөрө бийик билгенге басымдуулук кылам. Анан мен байкашыма жараша бул баланын жаш өспүрүм кезинде салмагы да 80ге жетпеген эле бир 75-78 килограмм болчу. Азыр эле мына 115 болуп калып атпайбы? Анан эң баса белгилеп кете турган нерсе, бою салмагына карабай абдан боорукер бала да. Анан абдан сылык бала. Анан бирөөнүн эмес, эч кимдин кумурсканда мында көңүлүн оорутуп албайын деген бала да. Илгерки убактан эле атабыз Манас болгондой эле канча 40 чородой эле бул көлөмү да чоң, анан эч кимдин бир жеринен оорутуп албайын, көңүлүндө оорутуп албайын, денесинин мүнчөсүн оорутуп албайын деген ушул деңгээлге келип калган да. Анан мүнөзү ушу айкөл жакшы. Бирок ачуусуна тийиш абдан оор, бирок ачуусу келсе көбүнчө учурда анан клеткадан көрсөтөт да. Клеткага чыкканда. Тилек мырза, биздин телекөрүүчүлөргө деле, жаш спортчуларга деле сиздин кайсыл жактан экениңиз, качан спортко аралашканыңыз аябай кызыктуу да. Анткени биз соцсеттерден окуп калабыз да. Ошол тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз алгач. Мен өзүм улутум кыргыз. Кыргызстандын Талас областынын Талас районунун Чат Базар деген айылында туулуп, ошол жерде өскөнмүн. Ошол жерде школду бүтүргөнмүн. 2006-жылы баягы 2006 школду бүтүргөндөн кийин Бишкек шаарына университетке тапшырам деп атайын ушу жерге ТГУста баягы университетке тапшырып келип, ушу жерге отурукташып калдык. Өзүм айылдын кара жумуштарын көргөн, кара жумуштарды кылып жүргөн жигитмин. Тоолун баласысыз. Айтсам болот ошентип. Акыркы беттешиңиз бул Корея улутундагы мушкер менен болду окшойт. Ооба. Проценкого уттуңуз. Ошол эле Мыктыбекти, Өзбекстандын ишенген мушкери Мурат Хантыраевди тутуп койду. Ошолорго даярдык кандай болду негизи? Жогоруда агай дагы айтып кетти, бул бөлөкчө бир мындай подходдорду кылабыз депчи. Мен биринчиден айтып кетким келет, ошол эле Өзбекстандын спортсмени Мурат Хантураев, биздин өзүбүздүн бала Мыктыбек Мамасалиев, булар Орто Азияда эң күчтүү спортчулардын бири. Мен аларды дос балдарым десем жаңылышпайм. Алар бул спорт экен, бирде өйдө бирде ылдый болуп турат. Алар кичине бир кетирген бул профессионал спортто бир ката кетирсең, утулуп калышың толугу менен мүмкүн. Өздөрү көргөндөй эле проценканы ошо стойкада эле сол колу менен эле уруп мурдун талкалап, мурдун талкалагандын себеби бул адам баласына дем алганга тоскоолдук болгондо адам баласы бат чарчайт. Ошол жумуш болчу, өзүңүздөр көргөндөй эле. Баштан коюлган. Атайын мурунтадан ушундай программа деп коет, түзүлгөн ушундай. Ошо мурдун талкаласак, биринчи очередь анан адам баласы дем алганга тоскоол болгондо бат чарчайт. Ошонун кесепети менен мына уттук. Составляет 115 килограммов, рост 197 сантиметров. Ему 29 лет. Чемпион Евразии по панкратиону. Серебряный призер чемпионата мира по универсальным боям. Количество профессиональных боев. 3 победы, 1 поражение. Команда Кыргызстан, клуб Fighter KG. Тренер Чекиров Кенжебек Акжола Джебеков. Тилек
кайрадан Юрий Проценко чабуулга барууда. Караңыздарчы, мыкты коргонуу жана бул сапар Тилек Жээнбеков 3 сериядан турган соккуну узатты. Жана беттешти жыйынтыктады. Беттешти ушул жерде жыйынтыктады. Украина таза жеңиш. Барыңыздарды Тилек Жээнбековдун жеңиши менен, кыргыздын жеңиши менен, кыргызстандыктардын жеңиши менен куттуктайбыз. Биздин намыс сакталып калды иншалла. Секунданта бойца синего угла победу одержал Тилек Жээнбеков. Азамат таза жана ишенимдүү жеңиш. Жалпы кыргызстандыктардын жеңиши. Тилек Жээнбеков ал ВЭФ глобал уюмунун чемпиону. Кудайга шүгүр, ушул чемпиондуктур Украинага кеткен жок. Да, самое главное у нас. Тилек жаңы келгенде эми кроссфит жагынан айтканда функционалдык жагынан уже мындай боец болгондуктан уже даяр болуп келген, ошондуктан бизге жеңилирээк болду. Мына кроссфит спортуна өзү да берилип, жактырып, жакшы алып кетти да. Эми Тилек жакында өзүңөр билгендей Америкага барып, аяктан да көрүп, салыштырып келди. Салыштырып келип туруп, биздин түзгөн программаны дагы өзү кандай десем, туура машыктырып, туура программа түзүп аткан өзү дагы салыштырып келиптир. Ошондуктан биздин залга келет таңдап. Спортсмен катары Тилекти айтсам, буюрса өзүнүн алдына койгон максаттарга аябай аракет кылып, мындай жеткиси келген бала да. Мындай койгон аракет, иш аракетти всегда аягына чейин жеткирет. Программаны жасап атканда дагы оор болсо дагы аракет кылып бүтүрөт. Убакыттын аягына чейин көкбүтенип таштабай бүтүрөт. Ошо жагынан бул спортсменди мындай көп ийгиликтерге жетишет деп ишенем. Сиз жакында эле ошо Америка Кошмо Штатына барып келбедиңизби? Кандай болду? Эмне себептен бардыңыз, кайра келдиңиз? Дагы барам деп атасыз. Ошол тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Америка Кошмо Штатына өзүңүздөр билгендей эле баягы бу дагы менин Кудайдан тиленген тилегим болчу. Бизнес спорт негизи эле спорт эмес, бүт тармак Америка көп эле жылга кылымга алдыга узап кеткен. Алдыда ошого байланыштуу ниет кылып койчу мен ошо Америкада беттеш өткөрсөм, кыргыздын желегин көтөрсөм, келечекте кыргыз элине кызмат кылсам деп. Жаш өзүбүздүн өсүп келаткан муунга ошо Америка Кошмо Штатка сыртка алып чыгып, чоң деңгээлде көтөргөнгө көпүрө болсом деген өзүмдүн максатым бар эле. Анын баары мына өзүңүздөр көргөндөй ишке ашып атат акырындык менен. Жакында туура айтасыз, Америкага барып келгем. Мен деген күчтүү залдардын бири болгон Strong Style деген бир зал бар Америкада. Ал жерде Орвестер арасындагы 1-чи номерде турган Стипе Мёч деген жыжлавес бала бар. Ошол зал экс-чемпион. Ошол баланын залына барып, машыгып, өзүмдүн баягы күчүмдү сынап, алдагы максаттарыма ишке ашырайын деп барганмын. Тилекке каршы сонун болуп, баягы тилегиме ишке ашып, ал залдагы машыктыруучулар, менеджерлер менин кылган мээнетимди көрүп, жакшы сунуш берип, жакшы келечекке бойлорду беттештер өткөрүүнө жакшы шарттар түзүп берип атат. Кудайым буйруса, жакын аралыкта кайра Америка Кошмо Штатына кетемин. Эми кетсек, Кудайым буйруса, беттештер күтүп турат. Ал жөнүндө биз пока эч кандай интернетке, эч кандай телевидение айтпай туралы, жакын убакыттар калганда биз толугу менен айтабыз. Сыр бойдон калат экен. Убактылуу сыр келгенде бересиз. Кудайым буйруса. Ошо Стипе Мёч деп калдыңыз да. Ошол эле азыркы чемпион оор салмакта Даниэль Корме, ошолорду көрүп калдыңызбы машыгууларды? Даниэль Корме деген ал Калифорния, Сан-Хозе деген шаарында, ал башка штатта, аябай эле алыс. Мен барган Огайо штатында, Кливленд деген шаарда жайгашкан спортзал. Ал жердин жакшы жери баягы биздин өзүбүздүн шартыбызга ылайыктуу жер болуп атат. Решающий поединок этого вечера — Шахмарал Жетписов против Тилека Жээнбекова. Я бірер минут үнсіз ғана көріп тамашалайық бұл жекпе-жекті. Плотные удары сейчас проходят, но успевает блокировать киргизский боец. И сейчас контратака была в исполнении
Кетіпті. Өте қиын жағдайы. Қазір рефери тоқтатуы мүмкін. Бұл жекпе-жекті қырғыз спортшысы жеңіске жетті. Мұндайды жиі көрмейсің. Шахмаралдың жеңілісін мен өз басым бірінші көріп тұрмын. Өмірімде бұған дейін тек қана жеңіске жетіп жүрген бұл жігіт. Нашему спортсмену несмотря на то, что побеждает спортсмен из другой страны, бұл ақырғы сұрам, негізінен сіз жоғарғы деңгейдегі спортшылардың қатарын толықтайсыздар. Қырғызстанда емес, дүниелік деңгейдегі спортшы негізінен қандай болуш керек? Спортшы негізінен ең біріншіден адам болуш керек, адамгершілікті сапатты бірінші орынға қойыш керек, иманды болуш керек. Қылып атқан мақсатыбызды эмне себептен қылып атқанымызды білішіміз керек. Қандай жетішкендікке жетішпейлі, қандай биікке көтерілбейлі. Түпкі мақсатыбыз өзіміздің жерімізге, елімізге, жаштарымызға қызмат қылау деген ниетпен болуш керек деп ойлаймын. Әлбетте, айтайын дегенім, азыркы учурда көпчүлүк спортчулар 1 ай барабы, 2 ай барабы, же болбосо 1 жыл барабы өлкөнүн спортчусу болбой эле бир адамдын, бир жеке бизнесмендин же болбосо бир депутаттын спортчусу болуп кеткен учурлар аябай көп кездешип атат да. Ошого көз карашыңыз кандай деген ойдо суроо бердим да. Ага, көз карашым эми мындайда. Биринчиден ар бирөөбүз өзүбүз үчүн физкультура менен, спорт менен машыгып жүрөт, бирок баягы эле курокаттын азабы деп кээ бир жигиттерибиз, жакшы таланттуу жигиттерибиз курсагынын ачкасынан мындайча айтканда, катуураак айтканда, чоң спортко бара албай ошентип иштешке мажбур болуп атат. Бирок кандай иш кылбасын, кандай деңгээлде жүрбөсүн, адам болсун деген эле көз караштамын. Ар бирөөсүнүн өзүнүн үй бүлөбүз бар, үй бүлөбүздү багышыбыз керек. Ал адамдардын дагы өзүнүн себептери бардыр, кандайдыр деңгээлде ошол жумушка иштеп калганы, кандай деңгээлде ошол спорт менен кете албай калганы себеби бардыр, бирок кандай болбой эле адам ойдон калуу. Сизге рахмат ушунча биздин теле программабызга келип бергениңизге. Биз мына экинчи көрсөтүүбүз болуп атат, ушу Кенжебек Айдын спортчуларын тартканыбыз. Биз күбө болдук негизинен сиздердин бир гана спорт жаатында эмес, ушул тарбия жаатында да жакшы сабактарды алып, машыгууларды өткөргөнүңүздөргө, мындан кийинки ошол спорт жаатында ишиңиздерге ийгилик, жакшы кыргыз элинин желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болгула, ишиңер алдыга да улансын. Силер болуп бизди кыргыз эли таанып атат. Бири-бирибизге ардайым бир туугандай жакын мамиледе бололу, бири-бирибизге түрткү бололу. Өзүбүздү келечек жаштарда дегендей, келечек бизде алдыга сүйрөйлү, Кыргызстанды, кыргыз элин өстүрүп, өнүккөнгө, дүйнөлүк деңгээлде мен деген мамлекеттерге жеткириш үчүн биз кызмат кылышыбыз керек. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынын спорт көрсөтүүсү ар дайым Тилек мырзадай мыкты спортчуларды эфирге чагылдыра бермекчи. Жолугушканча.